Место встречи главы государства с кыргызской диаспорой и со студентами более чем символичное. В президент отеля собираются активисты, аксакалы и студенты. Всего около 300 человек. С первых дней на посту главы государства Садыр Джапаров уделяет пристальное внимание вопросам миграции. В своей инаугурационной речи и на этой встрече он отметил, что надо возвращать соотечественников на родину. Менің бірінші жарлығым миграциялық кырдаалды жакшыртууга багытталган чараларды кабыл алуу жөнүндө болду. Анда мигранттарга, Кыргызстанга кайткан жарандарга жана чет өлкөнүн жарандыгын алган биздин мекендештерибизге жеңилдиктерди камсыз кылуу. Алардын Кыргызстанга инвестиция жасаш үчүн шарттарды түзүп берүү маселелери кирди. Пока сиздер ушу мигрант болуп турган мезгилдерде. Мындан тышкары элчиликте бериле турган документтердин тизмеси көбөйтүлөт. Жакында ID карта алууга жана Кыргызстандын улуттук жана эл аралык айдоочулук күбөлүктөрүнөн ушул жерден алмаштыра аласыздар. Садыр Джапаров отметил значительный вклад соотечественников в экономическое и социальное развитие страны. Как сказал президент, одной из главных задач государства является защита их интересов и всесторонняя поддержка. В ходе своего выступления глава государства затронул проблемы миграционного учета граждан. Касаясь вопроса разрешения острых проблем соотечественников, Садыр Джапаров рассказал присутствующим о проводимой госорганами работе. В частности, была обсуждена тема о так называемом черном списке. Кара тизме боюнча айтсам, biz Россия тарапка азыркы тартиптүү өзгөрүү боюнча сунуш киргизебиз. Мисалы 2 жолу эмес, санын көбөйтүү, штрафтарды салуу сыяктуу, болбосо дароо эле кара тизмеге киргизип койбой. Бул багыттагы иштерди Кудай буйрса күчөтөбүз. В ходе своего выступления президент обратился к студентам. Отмечу, на сегодня в российских вузах обучается более 16 тысяч кыргызстанцев. Глава государства остановился на проводимой работе по совершенствованию системы отбора госслужащих. Россияда 16 миңден ашык студент бар. Анын ичинен 7500-ü максаттуу квоталар боюнча бюджеттик негизде билим алышат. Биз бюджеттик квоталарды дагы көбөйтөбүз. Бул боюнча дагы сүйлөшүүлөрдү жүргүздүк. Ушул жакта окуп жаткан студенттер, сиздер жаңы муун катары келечекте өлкөбүздү өнүктүрүүдө негизги күч болуп бересиздер. В ходе встречи члены диаспоры смогли задать президенту свои вопросы. Алдыда парламенттик шайлоолорго мекенчил партиясы эч кандай катышпайт экен, бирок биз деген 7 жылдан бери бири-бирибиз менен жакшы катташып, бир туугандай болуп калгандыктан сизден мындан ары биздин мекенчил деп уюм катары калыптануубузга уруксат берүүңүздү суранабыз. Мекенчил партиясын жергиликтүү шайлоолорго катышпайт деп чечтим, катыштырбайын деп, анткени баягы кандайдыр бир катышкандан кийин баары бир кандайдыр бир деңгээлде жергиликтүү бийликтин башчылары иштей берет да. Айтпасаң да, кайра тескери айтып иштебе десең дагы баягы иштей берет да. Ошон үчүн мына ушул администрациялык ресурстар колдонулду деген сөздөн алыс бололу деп, мурункулардын катасын кайталабайлы деп, ошон үчүн катышпайт деп чечтим. Парламенттик шайлоого дагы катыштырбайбыз. Мындан ары шайлоолор таза болот. Мурункудай административдик ресурстар да колдонулбайт, сатып алуулар да болбойт. Жашынакай бир долбоор бар. Мигранттар үчүн түзүлгөн Молдованын, Румыниянын, Тажикстандын долбоору. Мигранттар үчүн түзүлгөн 1+1 деген долбоор. Ошол долбоорду мен экономика менен иштеп чыгып, мигранттарга берсеңиз абдан чоң жардам болот эле да, тарыхта калчу окуя болмок. Долбоорлоруңар боюнча 1+1 инвестициялар боюнча мына жаңы элчи келди. Бардык мигранттардын эсине кандай гана жардам керек болбосун, биздин министрликтерденби жана өндүрүүчүлөр тарабынан деп атасыз го, элчиликке келип кайрылыңыздар, элчилик министрликтерге чыксын. Мына элчиликтердин милдеттери ушул. Консулдуку дагы, элчиники дагы, а биздин министрликтер мигранттарга жардам бериш. Ошол жактан сиз айтып аткан товарларды ошону уюштуруп, ушу сиздерге жеткирип берип туруш. Мына ошондой баягы бири-бири менен тыгыз байланышта иштеш. Встреча длилась 1,5 часа. Оставшиеся вопросы были переданы главе государства в письменном виде. Аксакалдардын батасын алган кишинин өмүрү узун болот, иши ийгиликтүү болот. В конце встречи свое благословение дал 95-летний ветеран, легендарный Орос Мамралиев. Мирбек Молдокунов, Асхар Уланулу, Алату 24, город Москва.